Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ак Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз 2 күн мурун Чоң Казат кыймылынын лидерлери, башчылары Максатбек Мамытканов, Сыймык Жапыкеев жана Жаркынбек Касымбековдер бир Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун бейнесине карата пикирлерин айтышты. Ушул интернет айдыңында дегеле коомчулукта аябай ошолордун пикирлерине эл реакция кылышты, өз пикирлерин айтып жатышат. Ошол нерсеге мен мындай баа берейин. Бул нерсенин бизге ушул коомчулукка, ушул азыр шайлоонун алдында бара жаткан элдин биримдигине кандай таасирин тийгизип койгондуктары жөнүндө сүйлөшмөкчү болдум, достор. Өз пикиримди айтып коеюн дедим да. Достор, ошол көп элдин катарында мен дагы ушул Чоң Казат кыймылы менен Адахан Кимсанбаевичтин Бүтүн Кыргызстан партиясынын биригип бир багытта ушул коррупция менен күрөшүүдө, адилет бир бийликти орноштурууда ушундай нерселер болушун мен дагы ошолордун катарында каалаганмын да. Мен даже айтканмын, эгерде Кыргызстанда болсом ушул экөөнүн сүйлөштүрүүгө бир жардамым тийсе болот эле, аттың жол жабып ушул алыста туруп калдык деп бир кайгыргандай кылып дагы айтканмын да. Колуман келген жардамды бере албай калдым депчи. Тилекке каршы, достор, мына кечээ көрдүңүздөр, Сыймык Жапыкеев дагы, Жаркынбек Касымбеков дагы ушул өз пикирлерин айтышты. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө. Балким бул нерсе жашырып отурбай, эгерде ошондой ойлору болсо, азыртан ачык бирине бири позициясын айтып алгандыгы жакшыдыр. Балким коомдун ичинде ушундай өзүбүз бизде билесиздер, акыркы кезде мен өткөндө дагы айткам, диний жактан болобу, социалдык абалы жактан болобу, кедей кембагал, бай кембагал деп, регионалдык жактан болобу, абдан эле бөлүнүүлөр көп болуп жатканда. Мына мисалы үчүн кечээ жогорку кеңеште электрондук башкаруу деген мыйзамды кабыл алышты. Ошол жерде регионалдык, аймак аралык деген сөздү дагы кошуп, ушундай бөлүнүүлөр бар, ушундай бөлүнүүлөргө жол бербейли деп депутаттар мыйзам кабыл алышты да, достор, активдүү катышып. Эми мен ойлоп жатам, ушул депутаттар бир нерсени кошпой койгон экен, ушундай бир саясий пикирлери келишпеген адамдардын ортосунда дагы кастыкты жаратпоо үчүн партиялардын ортосунда жаңжалдардын чыгып кеткендигине себеп болгон ушундай блогерлер жана башкалар үчүн дагы атайын бир мыйзам карап койбосо болбойт окшоп калды, достор. Себеби азыркы биздин партиялык системада кандайдыр бир партия менен дагы бир кыймылдардын ортосунда чоң жаңжал чыгып кетиши мүмкүн экен да. Муну биз кечээки мен ушул Чоң Казат кыймылынын айткан тарапташтары менен ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтарынын ортосундагы азыр интернет айдыңындагы айтышуулардан көрүп жатам, достор. Буга эч ким кепилдик бере албайт. Ошол эле айтышкан адамдар эртең жүргүлө тияктан ачык сүйлөшөлү деп туруп, бир чоң көз караштары туура келбеген адамдардын ортосунда жаңжалдын чыгып кете тургандыгына да, урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды дагы ушундай жагындагы карап коюңуздар. Албетте, мен мисалы үчүн өзүмдүн каналымда эч качан сенин көз карашың туура, сеники туура эмес деп элди экиге бөлүп, көз караштары туура эмес адамдарды бөлүп, сен мындай кылсаң болот эле, сен андай кылсаң болот эле деп айтпаймын, достор. Анткени биз ынтымакта болушубуз керек. Биз кичинекей гана кыргыз элибиз да, 6 миллион болсо, анын ичинен дагы этникалык кыргыздар ушул азыр саясий майданда, саясий айдыңда албетте ушул этникалык кыргыздар, кыргыз улутундагы адамдар көп биз чыгабыз. Ошол биз аз эле калкпыз да. Анан ошондо дагы өзүбүз ушундай бир пикир келишпестиктерди айтып, өзүбүз ушундай бир урматтуу Сыймык Жапыкеев, эми мындай ички эмоцияңызды өзүңүзгө кармап, ансыз деле экиге бөлүнүп жарылып турган элди эми бөлбөй дегенде, мен сизди айтып бөлдү деп айтып жаткан жокмун. Просто элдердин пикири ушундан кийин бөлүнүп кетти да. Абдан бирине бири каршылаш тараптар пайда болуп калды. Ушундай нерселерден, урматтуу блогерлер, менин кесиптештерим, мен дагы өзүмдү ушул жакын арадан бери блогермин деп эсептеп калдым. Эми
канчалык деңгээлде блогер, ким блогер эмес, аны турмуш өзү көрсөтөт. Ушул Сыймык Жапыкеев деле ушул кухня менен бомбасын жарууга чейин мен сыяктуу эле блогер болуп, Facebook'тан чыгып, ушул Максат Мамыткановтар деле өзүнүн көз караштарын айтышып, ушинтип эле келаткан блогерлер болчу да. Мына азыркы кезде чоң элдер ишенимин арткан чоң бир саясатчылар деп койсок болот да. Булар биз саясатчы эмеспиз деп жатат. Албетте саясатта жүргөндөн кийин, кандайдыр бир саясаттын агымын тартып жаткандан кийин булар дагы саясатчы болуп эсептелет. Бул саясатчы болуу деген блогерликтен дагы эки эсе жоопкерчиликти ала турган нерсе да. Ошондуктан ар бир сөзүбүздү таразага салып, байкап, мен өткөндө мисалы үчүн ушул чоң казат жөнүндө бир сүйлөп коюп, элдин реакциясын көрүп, анан ошол запистеримди жок кылып, бул нерсе мен деле мисалы үчүн көп тажрыйбам жок да. Бул көрсө элдер менен сүйлөшкөндө аябай, тем более саясатчылар айтып жатам, эки эсе өтө этият болушубуз керек экен да. Анткени элдин арасында бир пикир келишпестиктер, бир чоң жаңжалдардын чыгып кетүүсүнө себепкер болуп калат экенбиз. Ошондуктан кагылайын кыргыз калкым, мындай кыйынчылык заманда бир жагынан бизди пандемия кыйнап турат, бир жагынан ошол эле коррупция эзип турган учурда дагы өз ара пикир келишпестиктерди келтирип, ичибиздеги нерселерди чоң бир интернет айдыңдары аркылуу чыгарып, жаңжал кылбайлы. Урматтуу Сыймык Жапыкеев, Максатбек Мамытканов жана Жаркынбек Касымбековдер, эгерде ошондой бир ичкүптүү нерсеңиздер болсо, чоң жаңжалды экранга чыгаруудан мурун ошол өзүңүздөр барып, сүйлөшүүгө келбесе анын жанындагы бирөөлөр менен, ошол эле Рахман Разыков жанында жүрөт дейт. Айданбек Акматов белгилүү мурдакы Азаттыктын журналисти, барким Адахан Кимсанбаевич Мадумаров сиздер менен өзү жолукпаса, анын жакындаш, пикирлеш адамдары менен жолугуп, талкуулап, ушундай нерселер болду эле деп, мындай экранга чыгарбай, бир аз акырын жыйынтыкты чыгарып туруп, анан эме кылсаңыздар болмок да. Албетте бул жерде мен үйрөтө албаймын, эми сиздер чоң бир ишти баштап, чоң саясаттын алдында келе жатасыздар. Мен абдан эле ушул эмоцияга алдырып, анан пикирлериңерди айтып, ушинтип кайрылганыңарды туура эмес көрдүм да. Андан көрө чын эле ошол кээ бирөөлөр айткандай дебатка чыккыла, ошондой болбосо дагы башка бир мыйзамдуу, элди бөлбөй турган жолдорун карагыла. Ошол адамдар ызылдап, бизге окшогон блогерлердин пикирине кошулуп алып, мындай ызылдап бир багыттарын айткандан көрөкчү, ошол биринчи көрүп туруп, ушундай болгон турбайбы деп чечим чыгарып, сабырдуулук менен жаңжалга алдырбай ушундай нерселерди кылалык достор. Себеби азыркы кезде ушундай бир абал болуп турат, дүрт этип эле кетсе, бир чоң жаңжалдар чыгып кете тургандай болуп турат да. Ошон үчүн абдан этият болуп, бир акырындык менен иш кылалык достор. Бул эмоцияны биз башкарышыбыз керек да, чынын айтканда. Эмоция адамдар өзү экиге бөлүнөт достор. Кээ бир адамдарды сырткы күчтөр, сырткы бирөөнүн комментарийлери, бирөөнүн сөгүп койгону башкарат да. Ошол нерсеге таасирленип, бакырып, өкүрүп, жини келип, мындай адамдардан лидерлик чыгышы кыйын болот. Ал эми лидер боло турган адамдар тескерисинче өз таасири күчтүү адамдар лидер болушат да. Мындай адамдар эмоциясын башкарат. Интеллекттин эки түрү болот достор. Эмоционалдык интеллект, анан жөнөкөй интеллект. Мен бул жигиттерди абдан интеллектуалдуу жигиттер деп ойлойм. Ошол Жаркынбек Касымбеков деле врач болуп жүргөн, скоройдун башчысы болгон, абдан буга чейин дагы активдүү болгон Максатбек Мамытканов деле, Сыймык Жапыкеев деле керегинче билимдерди алып, интеллектуалдык деңгээлдери өтө жогору да. Эми биз ошол интеллекттин эмоционалдык интеллект деген жагын, эмоцияны башкаруу интеллектисин колго алышыбыз керек да достор. Мына бизде турмушта көп эле айтып жүрүшөт, ой билимдүү, бул жакшы киши, ал эми турмушка келгенде мунун характери бир ит эле да деп да. Эми менин айта турган сөзүм ошол ит эле деген сөздөн алыс болуп, жакшы жүрөлүк достор. Эмоциябызга алдырбайлык айтып жүрөмүн мен. Бул эмоция көп адамдарды жолдон чыгарып, чабылып кеткен да бунун үчүн. Ошол эле Текебаев деле ушул эмоциясына алдырып, урушуп, кайсыл жерде болбосо тополоң болуп,
качан көрсөң ушундай чырдын үстүндө жүрөт да. Ушул эле Мадумаров деле мисалы үчүн бир журналисттер өзүнө жакпаган суроону берсе эле сразу эле контур суроо кылып туруп эле бет алдынан алып эле мындай кичине мен бул саясатчылардын алдына мен путинист эмесмин, Россияда жүрүп Путинди бир жолу эле жактап Орусиянын саясатын жактабаймын да, бирок мен Путинди мисалы үчүн ошол комитетте жүрүп үйрөнгөн биши кылып каякта жүрүп мындан даже чет өлкөнүн лидерлери коркушат экен да. Путин анткени эмоциясын эч качан билдирбейт да, гипноздоп туруп. Булар баягы ошол Максатбек Мамытканов жакшы билет болуш керек. Чалгындоо кызматтарында вербовать этүү деген бар да. Адам менен сүйлөшүп атканда вербовать этип өзүң тарабыңа тартып алуу да. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөр саясатчыларда көп болуш керек да. Көз карашы туура келбеген адамдарды дагы сүйлөп атып, ынандырып, өзүңдүн тарабыңа тартып алуу бул чыныгы лидердин, чыныгы башчынын касиети болот достор. Урматтуу эл алдында жүргөн башчылар, лидерлер дайыма ошондой эмоцияңарды башкарып, адамдардыга жакшы сүйлөп, туура жолго баштап, жакшы ынтымакка чакырып, элди бөлүнбөөгө түрткү берели достор. Блогерлер айрыкча ушундай партиялардын арасында көз караштары туура келбеген адамдардын арасында жаңжалды чыгарып жүрүүдөн этият бололук. Саламатта тургула. Эгерде менин ушул бүгүнкү видеом жакса, лайк басып, каналга катталып коюңуздар достор.